Кызылкыя шаарында балдар аянчасы пайдаланууга берилди. Жанына спорттук аянчасы да бар. Ушундай эле Долбоор шаардын дагы бир районунда ишке ашкан, жалпы 15 миллион 757 миң сом каралган. Анын ичинен 2 миллион 785 миңи дем берүүчү үлүштүн эсебинен, 12 миллион 972 миң сому шаардык бюджеттен каржыланган. Урматтуу иш-чарага катышуучулар, урматтуу жашоочулар, аталар, апалар, мына бүгүн өзүңүзгө белгилүү болгондой шаарыбызда заманбап балдар аянчасы ачылып отурат. Бул балдар келечек, бул балдардыкы, мындай айтканда келечегибиз алдыда. Ушундай аянчалар боло берсин, шаарыбыз өнүгө берсин. Дайыма ушундай ийгиликте, жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели сиздер менен. Биз 100 килограмм 5 гарантия. Жаңы аянчада балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулуп, оюн зоналары жумшак резина төшөлмөлөрү менен жабдылган. Ошондой эле спорттук аянча дене тарбия менен машыгууга жана эс алуусуна ылайыкталган. Эми күнүгө кечинде эртең менен алып чыгып кеңири ойнотобуз. Бизге эң жаккан жери ушул төрт тарабы тосулган жакты, балдарыбызды эки жакка басып кетпеш үчүн. Ооба, коопсуздугу үчүн жакшы шарт каралыптыр, ошонсу жакты бизге. Аябай ыраазыбыз ушул мэрияга, баарына ошол курган немелерге баарына рахмат айтабыз. Мурда балдар топурактарда, таш түбөлөрдө ойноп жүрчү, азыр балдарыбыз жакшы аянчаларда ойноп жүрүп, жакшы аянчаларда ойношуп атат. Дагы мындан башка жерлерде ham аянчалар көп болсо жакшы болмок. Все довольны. Албетте, үй комитетибиздин аракети жана шаардык мэриянын колдоосу менен ушундай кооз аянча курулду. Мурда бул жерде дарак жана эски сарай бар болчу. Балдардын ойносу үчүн эч кандай шарт жок эле. Азыр карасаңыздар заманбап балдар аянчасы курулду. Баарыбыз ыраазыбыз. Безопасно, конечно. Кызылкыя шаарынын мэри Бакытбек Кошалиевдин айтымында мындай аянчаларды куруу иштери муну менен токтоп калбайт. Жыл аягына чейин шаардын башка кичи райондорунда дагы 15ке жакын заманбап балдар аянчасын куруу пландалууда. Алар жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Буга кошумча ушу салык кызматкерлеринин пландан тышкары аткаруусу негизинде акча каражаттар түшүп, ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары каржылап берип, бүгүнкү күндө ушу көйгөйлүү маселелерди чечип атабыз. Эң негизгиси ушу шаарыбызда балдар ойночу аянчабыз эскилиги жетип, аябай мындай начар абалда болуп калган. Ушул баары шаарыбыздагы жалпы балдар ойночу аянча көйгөйдүн баарын чечебиз деп пландап жатабыз. Кызылкыя шаарында балдар үчүн коопсуз жана заманбап шарттарды түзүүгө багытталган долбоорлор мындан ары да улантылат. Жыл аягына чейин шаардын башка кичи райондорунда дагы 15 жаңы балдар аянчаларын пайдаланууга берилүүсү пландалууда. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.